Скульптура бул көркөм сүрөт искусствосунун бир түрү. Ал скульпо деген латын сөзүнөн алынган, бизче которгондо кесем. О, а ну еще. Да. А ну делай так. И раз, и два. Правильно, малыш. Хорошо, хорошо, стой. Вот так ты пойдешь в школу. Подожди, а как же ты пойдешь в школу? Жыгачка жан киргизип адам жаратпаса дагы, жыгач усталар ар түрдүү буюмдарды жасап, көркөмдүктү пайда кылат. Байыртадан эле элибиздин шыгы, жөндөмү менен жаралган бул өнөр көнөрбөй келет. Жыгач усталар кыргыздарда жыгаччы, жетүндүкчү, ээрчи, кырмачы, тактачы, комузчу болуп бөлүнгөн. Жыгаччылар боз үйдүн жыгачтарын соку, сок билек, ийик, сандык, комуз, кыяк, чоор, тактеке, добулбас жасашкан. Учурда ошол эзелки жыгаччылык, зергерчилик, узчулук сыяктуу улуттук көнөрбөс өнөрлөр жоголбой, заман менен кошо өнүгүп келет. Жыгаччылык өнөр менен алектенген адамдар сейрек. Андыктан жыгач уста болуу бул баалуу жана өзгөчө өнөр. Бул өнөр менен алектенген Нурбек Өмүралиев жыгачты кесүү алар үчүн кездеме бычкандай, катуу болсо деле бизге жумшак дейт. Жыгачты бул биз үчүн абдан оңой эле жыгач. Мунун ар кандай жыгачтардан биз түрлүү эмелерди, эмеректерди, буюмдарды оюп, тилип, эмелерди колдоп жасайбыз. Үйлөрдү, эки кабат үйлөргө тепкичтерди жасайбыз. Мынакей ошо, мынакей могу көрүп турасыңар, бул жана ошо эки кабат үйлөр жана кооз тепкичтердин эмелери баласына да коет, эмелерине жана кармак аштактарын турат. Жыгачтан түрдүү буюм жасоо чеберчилигине жыгачтын бөлүктөрүн бири-бирине туташтыруу, бекитүү, аштоо, жыгачты механикалык жол менен иштетүү, желимдөө, фанерлөө, сүргүлөө, куроо, жасалгалоо, жылмалоо иштери кирет. Станоктун жардамы менен булардын бардыгы бат жана тыкам бүткөрүлөт. Станоктусуз биздин жумуш жок. Станокту эчтеке кыла албайбыз. Бул станок көп операцияны кылат. Азыр ушул станок 5-6 операцияны кылат. Мынакей боз жери болсо бул биринчи жерде эме кылып тилип, циркулярды да коет арасы. Ошон тилип алабыз. Тилип алгандан кийин анан жыгачтарды тилип алып, анан ал жыгачтарды анан кийин бул жерде фланка деп коет, сүргүч бар. Бул ушул фланкадан сүрүп алабыз. Сүрүп алып анан бул жыгачтын биз баягы өзүнүн размерин, керектүү размерин чыгарышыбыз керек да. Ошо керектүү размерин чыгарыш үчүн астында ресмусты бар. Ага ресмуска салып, ошо станоктун керектүү размерди коюп, ошо ресмустан биз жыгачты керектүү размер чыгарып алабыз. Анан кийин мынакей көрүп турасыңар, бизде дагы токарный станоктор дагы бар. Токарный станокторго мынакей ошонун татынакай фигуралуу бул жанагы эки кабат үйлөргө баласына тепкич, жанагы тапчан эмелерге ошолорго уштарына коюп, кооздоп, жасай турган атайын ошо фигураларды жасап чыгарабыз. Нурбек уста 20 жылдан бери бул кесип менен алектенет. Көп жылдан бери тажрыйба топтоп, дээрлик чынык адис болуп калган. Жыгачтын сырын жакшы билет. Аны менен иштеш үчүн көңүлдү коюп, дыккат болушуң керек дейт. Жыгач ustaчылыкка мен өзүм бала кезимден эле кызыгам. Кичинекей кезимде эле ошо жыгачка өзүмдүн бир тууган таегелерим бар эле, ошолор жасагандарын көрүп, аябай суктанып, анан ушуну кандай жасайт болду экен деп, ошо үйрөнсөм деп аябай кызыкчумун. Анан мектепти бүтүп эле ата энеме айтпастан документтеримди өзүмдүн эмеде 5-чи окуу кесиптик жайына тапшырып, ошо жерде 3 жыл окуп, жыгач уста, плотник деген эмесин кесиптикте окуп чыктым. Ал жерден алып, анан мынакей ошондон бери мына жыгач ustaчылыкка, кесипчиликка иштеп келатам. Жыгачтын да түрлөрү бар. Терек, кедир, карагайлар. Алар устаканада Россиядан алынып келинет. Бул жыгачтардан ар түрдүү эмеректерди жасаганга ийкемдүү. Ал эми кара жыгачты Кыргызстандан алышат. Бул Россиянын састасы, карагай. Бул карагайдан бизде көп нерсе баягы чыгарып жасайбыз. Мындан жанагы шкафтарды жасайбыз, эшиктерди, эшик калгалар жасайбыз, терезелер жасайбыз. Азыр көбү терезе эмет жасатырып алышты. Бул
абдан жумшак келет карагай. Жумшак келет дагынан булар баягы биз тиги тилип, станокко анан сүрүп тазалагандан кийин мына өзүңөр көрүп турасыңар, баягы атайын тиги чийип сызып койгондо аябай кооз сүрөттөр чыгат булар. Бул карагай эмеси кооз сүрөттөр менен өзгөчөлөнүп, баягы жакшы эме тиги эмеректердин тиги эмесин көрсөтүп турат. Көркөмүн көрсөтүп турат. Андан кийин алсак, бул кара жыгач. Бул өзүбүздүн Кыргызстандагы кара жыгачтардын бири. Бул дагы абдан жакшы эмеге, эмеректерге жакшы көп колдонобуз. Муну жана эки кабаттуу үйлөргө жана тепкичке көп колдонобуз, ошол тепкич жасайбыз. Дизайнер берген сүрөт боюнча да сөөрүлөрдү ыкчамдык менен бүткөрүүгө аракет кылышат. Быйыл өзгөчө буйрутмалар көп болду. Анткени сапаттуу жасалган жана көркөм, керектүү буюмга кантип кардар аз болсун. Зоя айым бизге заказдарды, жана тапчандарды бизге чийип, сүрөттөрүн тартып, анан келип ошону бизге алып келип көрсөтөт. Анан чогуу отуруп алып, баягы эмелерди Зоя айым экөөбүз отуруп алып, тапчанды биягын кайсы жагын кандай кылып бооздоп, эмеге современный баягы кыргыз эмелерге элге баягы көрүнүктүү болгондой кылып, анан сапаттуу кылып, анан баягы удобство деп коет, жакшы эме ошондой кылып чыгарганга аракеттенип экөөбүз отуруп, ошону маек кылып, баягы эмени беседканын тапчан болобу, ошонун эмесин кеңешип, размерлерин баарын чыгарып, эмелерин баарын чыгарып, чогуу жасайбыз, чогуу. Быйыл Кудай буйрса заказ жакшы эле болду. Зоя айым мынакей заказдарды, тапчандарды көлгө чейин алып барып, мынакей коошундай эмелери коюлуп, тапчандар көлгө чейин барып коюп аттык тапчандарды. Устакана ар дайым күрүгүү болуп, бул жерде эмгек казаны кайнап турат. Анда жалгыз гана Нурбек уста эмес, анын бир топ кесиптештери да бар. Алар бирдиктүү иштегендиктен көп чоң иштерди, заказдарды бүткөрүшөт. Кичинекей буюм болгон үбөлүктөн тарта чоң сөөрү эс алуучу чатырга чейин кардарлардын табитине жараша жасашат. Жыгач усталардын башын бириктирген Зоя айым. Ал бул эркектин иши болгон жыгаччылыкты 2008-жылдан бери өнүктүрүп, өркүндөтүп келет. 2008-жылы жаз айларында биздин көчөбүздүн башына Өзбекстандан сөөрүлөрдү алып келип сатып атканын көрүп, элдин алып атканын көрүп туруп, бизге ушул идея келди да, эмне үчүн өзүбүздө чыгара албайбыз. Анан ошол күндөн баштап усталарды чогултуп, үйүбүзгө кичинекай станокторду алып, жыгач усталарын чогултуп, цех ачып иштеп баштадык. Бирок элдин суроо талабы менен барып өнүгүп, мына азыр чоң идеялар менен, чоң иштер менен иштеп атабыз азыр. Зоя айым алгач сөөрүнү жайылтууну туура көрүп, аны жасаш үчүн атайын устакана ачкан. Ага усталарды топтоп, тапчандарды, көлөмдөрүн ар кандай кылып жасай башташат. Хан такка деп аталган бул секи өзбек жана уйгур улутунун салттуу буюму. Сөөрүлөр өзгөчө түштүк тарапта колдонулуп келген. Ал эми азыркы учурда болсо олтурганга жайлуу, ыңгайлуу деп ысык көлдөгү эс алуу жайларында, кафе, ресторандарда колдонуп жатышат. Сөөрүлөрдү болсо биздин аталарыбыз айтчу, биздин кыргыздар көчмөн болуп түштүк жакка барып жер ээлеп, ошол жактан конушка отуруп эметкенде эле аяктын күндүн ысыгына байланыштуу алгачкы сөөрүлөр лайдан эле, топурактан эле жасалып, супа деп аталган экен. Анан барып анан камыштан үстүлөрүн жаап, анан чарпая болуп аталып, анан заманга жараша аттары өзгөрүп, сөөрү болуп, анан кийин эми азыркы убакта тапчан деп аталып калды Бишкекте. Частный үйлөрдөр эмес, кафе, ресторандарга дагы спростор аябай бийик. Жазгы сезондо күндүн ысыгында ыңгайлуу тапчандарда отуруп чай ичкен аябай ыңгайлуу болгондуктан кафе, ресторандар мына көлдүн тегерегинде пансионаттарга аябай спрос чоң. Ыңгайлуулугуна жараша, анан кооздугу да бар. Бул тапчан коюлган ар бир коро өзүнчө эле бир башкача көрүп берет. Бул сөөрүлөрдүн декорациясын Зоя айым өзү ойлонуп чиет. Өзүнүн пландарын ишке ашырам деп жатып, дизайнер да болуп калган. Көбүнчө кыргыз оюларында түшүрүп жатабыз дейт. Сүрөт канчалык татаал болсо, ошончолук иш да татаал. Бирок жыгачтарды тандап колдонушат. Дизайн татаалыраак болсо, жумушта
татаалараак, оорураак болот. Татаал дизайндеп баягы тапчандардын сыртына эмелерди, сүрөттөрдү, кооз жана фигураларды ошолордун тартып чыгаш керек. Кээ бир ручной работалар болот. Ошолорду кол менен иштеген эмелер болот. Убакытты көп алат. Ошону бирок эми бул жерде жакшы усталар бар, колдон келген. Ошолордун баарын жасайбыз. Мындан тышкары селкинчектерге көп заказ кылышууда дейт жетекчи. Алар бакчадабы, эс алуудабы олтуруп калганда терметип, бир аз да болсо дем алдырат. Селкинчектерди мурун бала бакчаларда гана көрө турганбыз. Усталар жыгач буюмдар жана эмеректерден тышкары мындай селкинчектерди жасап жатышат. Буларсыз эс алуу жайларын азыр элестетүүгө мүмкүн болбой калды. Ал эми ар бир заманбап бала бакыралуу үй бүлөлөрдө жана үйлөрдө ушундай селкинчектерге суроо талаптар көп болууда. Сандыктарды да сатыкка коюшат. Алар да кардарлардын каалоосу боюнча жасалат экен. Кыскасы, үй тиричилигинде колдонулчу буюмдардан да тышкары чоң эмеректер да жасалат. Акыркы убакта кайык жана яхталарды да жасоого буйртма келди. Алар Россиядан сунушталууда. Эгер сууда жүрүүчү транспортторду жасай башташса, анда Кыргызстандагы эң алгачкы эксклюзив болуп калмакчы. Эми албетте бул өзүнчө бир башка кол талап кылат, башка материал талап кылат, технологиясы башкачараак болуш керек. Биз ошонун баарысын таптык. Кудайым буйруса, жакынкы бир айдын ичинде биз уже сууга салабыз кемебизди. Технологиясын таптык, моторун дагы таптык, поставщикти да таптык. Моторлор Россиядан келет, лиственницалар Россиядан келет. Бул жакта немелерди лиственница жакшы ошо сууга туруктуу материалдан жасаш керек. Мунун биз баардык технологиясын таптык. Көлөмдүү эмеректерди жасагандан кийин да тактайдын кесиндилери калып калбайт. Алардан башка да буюм жасалат. Жада калса кичинекей кесиндилеринен бери ар түрдүү буюмдарды же сувенирлерди жасап койсо болот. Демек бул коромжусуз өндүрүш болуп эсептелинет. Жыгач менен иштеген коромсуз өндүрүш. Бакты тилинип, бакты алып келип станокко салып, биринчи чоң жыгачтарынан биз мынакей эмелерди тапчан беседкалар кылынат. Андан кийин тапчан беседканын андан калган эмелерине эшик каалгалар кылынат. Эшик каалгадан кийин терезелер кылынат. Терезелерден кийин жана кыргыздын национальный сандыктарын жасайбыз. Сандыктан калгандарын бешикте жасайбыз. Бешик дагы жасап атабыз. Бешиктен калгандарын жана эмелерге табуреттин буттарын жасайбыз. Андан калган өөлүк жасап, славра майда эмелер жасап. Анан ушул опилкалар кылат, майда чырпыктар кылат. Буларды опилкаларды дагы азыр алып кетип атышат. Жанагы бир өзүнчө бир күйгүзүп, бир топкага бир эме жасап атышат. Жыгаччылык өнөрдү деги эле жыгачтан жасалган эмеректерди, буюмдарды кеңири жайылтуу, аларды дагы да өнүктүрүү Зоя айымдын көңүлүндөгү эң чоң максат. Жыгач буюмдарды колдонуу экологиялык жактан зыяны жок, нукура. Андыктан бул тармакта эмгектенип жаткандарды, жыгаччылык менен иштеп келаткандарды биригүүгө чакырат. Бирдиктүү болуп, жасаган нерселерибизди экспорттосок, өлкөдө да өзүнчө базар ачсак дейт. Жыгач усталар, Кыргызстандын жыгач усталары мени көрүп аткан болсо, жумуш издеп сыртка чыгып кетүүнүн кажети жок. Ошон үчүн баарыбыз бириксек, бир чоң жыгач буюмдар базарын ачсак, буюм чыгарган чоң базаларды ачсак, эң жакшы болмок. Мен ошо Кыргызстандын жыгач усталарын чакырар элем. Баарыбыз биригип, бир буюм болуп, бир жакшы багытта иштесек. Түптүз эле болуп турган сомдой жыгачты ийге келтирип, ар түрдүү көркөм буюмдарды, эмеректерди жаратып жаткан жыгач усталар сыйкырчы сыяктуу. Эс алуу жайларындагы жасалгаларды, декорацияны карап туруп, алардын эмгегине баа бересиң. Кесибиңиз менен сыймыктанасызбы десем, жыгач уста айтат. Кыбырап жыгачты чукулап олтуруп, укмуштуудай кооздукту жаратып койгонубузга бүткөндөн кийин таң калабыз дейт. Үйлөрдө, эки кабат үйлөрдө тепкичтерди жасайбыз. Ошол тепкичтерди жасап бүткөндө ээлери көрүп, алар да аябай суктанышып, өзүбүз дагы таң калабыз ушундай кооз чыгып калды деп. Анан үйдүн ичинде дагы эшиктин эмелери дагы кооз жыгачтан кылып көп нерселер жасайбыз. Мына ушундай керемет өнөрдү колдонуп, калкка да өздөрүнүн фантазиясы менен өзгөчө жана көркөм буюмдарды тартуулап жаткан жыгач усталар учурдагы заманбап кесиптин ээлери десек болот. Анткени алардын жасаган буюмдарына күн санап суроо талаптар көбөйүүдө.
бул көркөм сүрөт искусствосунун бир түрү. Ал скульпо деген латын сөзүнөн алынган, бизче которгондо кесем